Эржан Токотаев, бул стена турмайбы? Аябай жакшылар болсочу. Ким Эржан Токотаев келем. Ким мыкты экенин бүгүн аныктайбыз. Биздин чыкпай эле кете бербейлиби? Карабайсың? Мына Эржан, кече эле турчу биздин арабызда ушакта көрман бол. Мынакей улуттук курман турат деп. Европадан сунуштар келип атат, Россия, Өзбекстандан келип атышат. Таң алып келчү эле, өзүң эле келчү элең машыгууларга. Бир пересадка алып келчүм, анткени прямой маршруткасы жок болчу. Чоң футболго жеткенге негизи эң чоң күч эмне экен? Мындай максат койсоң, все возможно, да? Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб, спорт хаб, бизнес спорт хаб. Ассаламу алейкум достор, бул спорт хаб долбоору. Менин аты жөнүм Бексултан Усеналиев. Бүгүн биздин кезектеги чыгарылышыбыз жана бүгүн дагы өзгөчө чыгарылыш жана өзгөчө коногубуз бар. Кыргыз улуттук курама команданын башкы дарбазачысы жана ошондой эле кыргыз спорттун азыркы учурдагы жаркын жылдызы десек дагы болот. Өзү аны моюнга албайт экен, бирок жаркын жылдызы сөзсүз түрдө. Бул Эржан Токотаев мырза. Сөзсүз түрдө биз деген ушул подкастты, ушул видеону тартып атабыз жана сиздерден колдоону күтөбүз. Колдооңор бул лайк жана комментарий. Жана ошондой эле биздин өнөктөштөргө ыраазычылык билдиребиз. Бул деген Кристалл суусу жана биздин жакын достор бул Лининг компаниясы. Жана Эржан, биринчиден ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, биринчиден. Кандайсың? Жакшыбы? Жакшы, буюрса акмындан. Мен үчүн аябай сыймык чоң сен менен барлашканга, рахматтуу убактың таап келдиң. Сизге чоң рахмат чакырганыңызга. Көптөн бери ушуну сөйлөшүп келгенбиз. Буюрса, тыныгуулар болуп, улуттук курама командадагы милдетиңди дагы аткарып бүтүрүп, анан кийин эркин чечтик ошол сөйлөшөлү деп, баарын бүтүрүп алдык. Баарын бүтүрүп чачпайсыздар. Сөйлөшөлү деп. Ошондуктан баары башынан болсун, акыркыларынан эми сөйлөшүп кетели. Буюрса, биздин команда аяктады. Тарыхта биринчи жолу 3-чү раундга чыктык. Менин оюмча бул чоң ийгилик, негизи элечи. Анан кийин сен ушул негизи азыркы жыйынтыкка кандай баа бересиң жана кандай болду негизи сен үчүн ушул турнир, ушул 3-чү раунд сен үчүн жеке кандай болду бул? 3-чү раунд бизге кызыктуу болду деп айтсам болот, анткени Азиянын күчтүү командалары менен ойнодук. Тажрыйбалуу командалар менен ойнодук. Өзүбүзгө күч алдык. Өзүбүзгө ойнай алат экенбиз деген Ишеним пайда болду. Ишеним пайда болду да. Мындай чоң командалар менен Спартакта ойнойбузбу, алардын өлкөсүндө ойнойбузбу, ойнай алабыз деген ишеним келди да. На будущее жардам берет деп ойлойм ушул оюндар. Алдыбызда Кубок Азии бар. Буюрса 1,5 жылыбыз деле калды. Ооба. Акырын ушул оюндар бизге чоң жардам берет деп ойлойм. Демек, сен үчүн бул мындай чоң тажрыйба болгон турбайбы бул мелдештер? Анткени буга чейин карасаң, чын эле сен улуттук курама командага келе электе деле биз деген ойногондо ага чейин ошол мындай Мьянма, Пакистан ушундай деңгээлде команда ойночубуз. Анан азыркы учурда ошондо мындай топ командалар менен бир жылда 1-2 оюн да. Мында карасаң, ар бир оюн топ командалар менен, Катар менен, кийинкисин Саудовская Аравия, кийинкисин анан кайрадан эле Өзбекстан. Сен үчүн негизи ошол чоң командалар менен ойногон канчалык түрдө мындай жоопкерчилик, сага тажрыйба алуу болду ошол именно чоң командалар менен ойногончу? Негизи мурдакы отборочный раундтарда мурдакы Россия, Катар. Катардын астында отборочный раундтарды ойногондо YouTube'дан көрчүмүн, андай обзорлордучу. Анан ушу топтор ойногондо ушул уровеньде ойнош кандай болду экен. Мындай чоң үмүтүм бар болчу да. Мен да ойнойм ушундай уровеньде, мен да өзүмдүн матчтарымды ушундай стилде көргүм келип атат деп өзүмө бир максат койгом. Өзүм курама команда менен чыгып, особенно 2019 Кубок Азияда ойногондо кинотеатрга барып көрүп, анан ошондо айткамда эмки Азияга мен деле ойногум келет. Мен деле ошого аракет кылып, тренировка кылып, машыгып, ошого Азияга барып келип, ушу 3-чү раундга өткөндө аябай сүйүнгөм. Анткени өзүм до этого ойлоп жүргөн нерсеге жеттим деп айтсам болот. Мындай өзүм мини мечтам бар болчу да, ошо ойнойм деп. Анан ойноп, мындай наслаждение менен ойногом, чын каждый оюнда билгем, анткени күнүгө ойной бербейм ушундай чоң командалар менен. Анткени мен үчүн да өзүм көрсөтүп алсам деле
болмок да. Көрсөтүп өзүмдүн до этого тренировка кылып жүргөн нерселеримди өзүм мындай чоң командаларга мен да ойнай алам деп, чтобы я өзүмө мен деле менин уровень жетет. Ушул уровеньде ойногондо мен деле максаттарым бар да, топ-5, там Европада ойногум келет. Мисалы Иранда ойногон оюнчулар Европада ойношот. Аларга каршы ойносом, значит, мен да Европада ойнай алам деген үмүтүм бар болчу. Ошон үчүн мындай наслаждение алдым 3-чү раундтан, каждый оюнда өзүмдүн күчүмдү берип. Чоң сыймык кадимкидей. Могу негизи ошол 3-чү раунд тууралуу да бир-эки суроо бар. Негизи менин оюмча ушул мелдеште сенин жылдызың жанды да. Акыркысы бул ошол ОЭ менен каршы беттеш болду. Ага чейин Өзбекстан менен дагы болду го, жетти Өзбекстандагы беттеш. Анан кийин жанагы сен аябай жакшы туруп, кудай буюрса, анан кийин жана пенальти тоскондон кийин айтпайсыңбы, ошо европалык оюнчулар менен каршы ойногондон кийин мен ошондой эле деңгээлде турайм деп айтканга, Европада ойноп жүргөн оюнчунун пенальтисин тосуп дегендей, кадимкидей ошол беттеш тууралуу Өзбекстан менен. Анан кийинки мага кызык да реакция өзбек көрөрмандардын. Сен өзүң интернеттен көрүп аттың жана комментарийде бүт өзбектер каптап кетти го кадимкидей, бүт жакта. Эржан Токотаев, бул стена турмайбы деп өзбекче кетти го кадимкидей. Ошо байкап аттың го өзүң? Албетте оюндан кийин Инстаграмда каттоочулар жаман көп болду. Анан айла жоктон көрүп калдым, көргүм келбесе деле баары жөнөтүп көрүп, анан мындай приятно болду бир аз. Бирок ошол жакта негизи командабыздын задачабыз ошол жактан 3 упай алып келиш керек болчу. Анан ошого жете албаганым менен мындай бир аз расстроен болчумун да. Ага көп деле көңүл бурган жокмун. Там каттоочулар видео эметти. Анткени оюндун астында оюм ушул командага жардам берүү болчу да. Жардам берип, ушул жерден 3 упай алып, Бишкекке келип, дальше шансыбызды калтырган үчүн. Жана ошол сен перформанс деп койсоот, ошонун жанагы менен салыштырганбызда, Мачаштын жана Австралияга барып эсиндеби? Анда да жеңилгенбиз, бирок Мачаш аябай сонун туруп, кадимкидей биз ошондо Павел Мачашты башка жагынан көрүп, ушундай деңгээлдеги дарбазач турбайбы деп. Бирок тилекке каршы жыйынтык каякта отурдук, биякта да отурдук да. Ошол нерсе мында кадимкидей кичине өкүп катканда жүрөктүчү. Дарбазач сонун турду, бирок утуруп койганыңыз такырында өкүнүчтүү деп. Хотя бы мен үчүн вообще меники каждый оюнга задачам негизи гол өткөрбөш. Каждый оюн 0 ойнош. Анан 1 гол өткөрдүк, бир аз мындай полный оюн менен недоволен деп айтсам болот да. Билесиңерби, бул жашоодо эмне эң маанилүү? Спортто, дене түзүлүштө жана ой жүгүртүүдө. Бул суу. Достор, негизичи өзүңүн максаттарыңа ошол баратканда, дедлайндарга баратканда азыктан туруш керексиң. Бир гана мотивация менен эмес, суу менен дагы. Кээде сага бир эле суу жетиштүү. Калганы өзү келе берет. Билесиңерби, адам баласы 70% суудан турат. Демек, 70% бул биздин тандообуз. Акыркы ОЭ менен болгон беттеш сен үчүн кандай болду? Негизи эле команданын ичинде настроение кандай болду? Анткени биз баарыбыз билебиз да, буга чейинки тарыхта биз ОЭнин уталик болчубуз. Бул биз үчүн негизи мурун топ команда болчу, азыркы учурда биздин деңгээлибизде эле команда эсептейбиз да. Андан кийин эменде Азия чемпионатындагы беттеш баарыбыздын эсибизде. Ага да сен жок болчусуң, бирок баарыбыз көргөнбүз да, эсинде да. Ошол эстеп болупту, буюрса буларды реванш алыш керекпиз деген настроение кандай болду команданын ичинде? Настроение жакшы болчу негизи. Ошол оюнду как раз 2019 ойноп атканда кинотеатрдан көргөм. Кинотеатрдан көрүп, ошол жактан утулуп калганда жаман мен да аябай кайгыргам. Бүт эле баасы өкүнүп, ыйладык эле. Биз үчүн жаман бир драматичный матч болчу. Анан негизи мен биринчи жолу 2000 канча акыркы Азиянын астында ойногонбуз.
1-0 тоже жеңилип калганбыз, бирок анда товарищеский матч болчу. Ошондо эле негизи оюм бар болчу. До этого реванш алыш керек деп. Анан ошол жакта биринчи оюн ОЭда ойногонбуз, аякта утулуп калдык. Анан как раз бүт драма аякы матчка түшүп калды да. Как раз 3-чү раундда бүтүп атат. Акыркы сопернигибиз да ОЭ болуп калды. Анан биз деле билип турдук, элдер реваншты күтүп атат депчи. Интернеттен деле көп элдер жазып калды, ошо ОЭ биздин принципиальный соперник, уткула деп. Бирок мындай прям анча деле көңүл бурган жокпуз ага. Анткени состав, мурдакы состав, азыркы состав именно ОЭ командадан алмашкан. Азыр барыңыздар көргөндөй эле бир 10 бразилец. Бирок утканга аракет бердик бүт күчүбүздү. Аякы минутага чейин ойноп, 1-1 болсо да ошо утулбай эле деп өзүбүздүн көрөрмандарды чыргатып бир аз. Жакшы болду. Бул настрой сураган себеби буга чейин ошо бизде шанстар, мүмкүнчүлүктөр бар болчу да, кийинки 4-чү баскычка өткөнгөчү. Анан негизги ошол бизде Кореяны эгерде жеңип, биякта үйдө жеңсек, анан кийин ошол мүмкүнчүлүк пайда болмок да. Анан кийин ошо Кореядан биз тилекке каршы жеңилип калдык. Барганда ошо тең чыгып калды, тең чыгып калдык. Анан кийин мүмкүнчүлүк жоголуп калды да биздечи. Ошодон келатканда кандай ой менен келдиңер? Сен өзүң жеке мүмкүнчүлүк Катар жеңип алганда эле бүткөн ошондо. Анткени Катар 2 оюнду жеңилсе, бизде шанс болмок. Даже 1-1 ойносок, шансыбыз бар болчу. Анткени упайлар тең чыгып калмак, анан гол забитый, пропущенныйды карап калмак. Билдик эми шанс жок, бирок ишти аягына чейин жеткириш керек. Баары бир оюндар рейтингке, биз көрөрмандар үчүн утуш керек. Мындай оюндар постарались утканга оюнду. Уже ОЭге даярданып, анткени перелетубузда бир аз кыйынчылык болду. Почти бир күн жолдо болуп калдык. Келип 2 күн тренировка кылдык и оюнга чыктык. Өзүбүздү аракет кылдык батыраак оюнга даярданалы. Хорошо, уже эмки оюн артта калды. Уже ничего не изменишь. Айла жок, ушул оюнду эми бүт күчүбүздү берип, на мажорной ноте бүтүрүп эле деп. Акыркы эшикти жаап кетели. Катуураак беттешиштен кийин негизи мен ыраазычылык билдирем бүт улуттук курама командага, көрөрмандардын атынан. Анткени бизде мындай тарыхта болгон эмес, ушул баскычка жеттик. Анан кийин беттештер дагы өздөрү да кызыктуу болду да. Биз үйүбүздө Катарды жеңип аткандан кийин эми бул уже демек биздин деңгээл өскөн экен деген белги да. Ошон үчүн мен ыраазычылык билдирем баарыңыздарга, сага жеке дагы. Анан кийин ошол беттештен кийин негизи кандай сөздөр болду команданын ичинде, өзүңдө ошол раунд бүттү буюрса. Будан кийин 2 жыл биз футбол жокпуз да, чоң расмий оюндар жок. Негизи кандай ой менен бүтүрдүңөр негизи? Баарыбыз мындай өзүбүздүн собраниябыз болду. Футбол федерациянын президенти да келди. Баарыбыз чогуу сүйлөшүп, баарыбыз бири-бирибизге ыраазычылык билдирдик. Анткени чогуу 2 жыл ойнодук. Ушул уровеньге жетели деп. Ушул оюндарга как раз задачабыз мурда биринчи Азия чыгыш керек болчу, 3-чү раундга чыгыш керек болчу. Анткени баарыбыз эле билгендей 10 оюн болот. Еще мындай Азиянын топ-16 командалары менен. Ошо задача аппетит приходит во время еды болду. Орто жолдон биз эми мирага чыгыш керек деп дальше эмелерди койдук, задачаларды. Бирок тилекке каршы жетишпей калдык. Бирок менин оюмча биз мындай достойно чыктык деп айтсам болот. Достойно оюндарды көрсөтүп, баарыбыз эми положительный нотада калдык. Баарыбыз бири-бирибизге чоң рахмат айтып, анткени кээ бирки игроктордун сезону да бүтүп калды, кээ биркилер отпускка чыкты, кээ биркилер өзүнүн клубтарында да чемпионат, азыр Кыргызстан чемпионаты продолжается, поэтому баарыбыз бири-бирибизге рахмат, ийгилик каалап, жакшы нотада бүтүрдүк. Достор, биз азыр ушу Дордой стадионунун аянтчына келдик. Буюрса бүгүн бизде кызыктуу контент болчу да. Эми
Эржан Токотаев бүгүн биздин башкы каарман жана биздин өзгөчө коноктор бул кыргыз киносунун жылдыздары, актерлор, режиссерлор, продюсерлер жана красавчик Азамат Уланов. Assalamu алейкум. Буюрса, бизде бүгүн 3 челлендж болот. Сиз билген эле челлендждер ким мыкты экенин бүгүн аныктайбыз. Же Эржан Токотаев, же болбосо бул эки жигит. Биздин чыкпай эле кете бербейлиби? Биз деле экөө деп коет. эми айтып коелу. Бул эки байке. Айтып коюш керек. Бул байке бул экөөтөн жөн эле келген жок. Экөөтөн футбол билет, футзал ойношот, чоң футбол ойношот, МФЛдин чемпиону. Бул жигит сиз болгон жоксуз. Вице чемпион, бронза, мурдагы жылы Фиджиталда болдуңуз беле. Вот, так что кеттик. Биринчи раундга биз баштайлы. Кеттик. Биз ким? Давайте сейчас чекнем сразу. Так, эми чечип алалы, ким болот. По идее, синий против белых тоткан, Эржан, бирок чигат этип туруп. Нет, на самом деле бул так сон болот. Да, сон болот. Конечно, бияк силер немеңерде долбоордо анан чакырылган конок, а биз Да. экөөбүз Желто-синий. бир эмес сферадан келген конок. Бабки поставим, все гет. На этом халаз, да? Акчабы анда. Сөз. Ана серьезно, да, играем? Все, давайте. Ушундай, байкелер, бизде биякта мына биринчи топ бар. Эң биринчиси бул жөнөкөй топ. Ойноп жүргөн, эң мыкты эмес Эржан ойноп жүргөн. Андан кийин мына эски топ бул жана борд ойноп жүргөн, келишип калган, бирок ойносо болот да. Волейбол, баскетбол. Бул эми теги жеңиш байкенин тобу, жанагы йогага. Жана теннистин. Кичинекей топ дей албайм. Топко чоңдорго чейин да. Хорошо. Жана ошо бизге бүгүн жардам берип, Элмирза келди. Элмирза азыркы учурда ошол Дордойдун Ю-16-тын дарбадачысы жана ошондой улуттук курама командандагы дарбадачысы. Элмирза кул чакырып алалы. Биринчи раунд ушондо көктөр актарга каршы бололу. Биринчи актар тепсин. Актар тепсин. Элмирза, бири көк, бири ак, бири көк. Да, за ворота, да. Элмирза, жана сүйлөшкөндөй эле, Жеңиш байке эмне берсе мен эки эсе берем. Була премия алган жакында да кой. Эржан эмне берсе ошону бөлүшөбүз. Кетип бери. Биринчи топ. Разминкада тепкендер чыта, эме болчу окшойт э. Чоң топ менен 9га тие албатсак иштегенбиз. Биринчиси кетти. Всё, молодец. Экино. Даярдап бериңиле акчаларыңарды. Бирок негизи бирге топ койсом экен, Оа. Эки пока, Элмирзан тренер көрбөсүң. Чоңду кой деп салдыңыз. Бардың. Бирок оңой эле экен, негизичи оор көрүнгөн мен. А этот подсчет как будет? По Подсчет? голам общий сколько? Сколько забил? Потом просуммируем. Я. Баскетбол эле кирген жок, калган баары кирди. Баскетбол кирген жок. По очереди. Бир ак, бири көк. Уже чарчадым. Сизди көрүп чарчап калыптыр. Жаман оор чыгып кеткенби? Кристалл. Кристалл. Минералдык суусу. Сиз деле оңгут мененби? Жумшактыгынан оорду. Болду эки, өзүңүз каалагандай. Нормально, ушунта берейин. Ушундай эле? Ооба. Анан Бир барашты. айтасыңар. Какара жылгала. Жеңиш байке под Жеңиш давлением Майрамбек анда уулу. деп атканда. Эки жеңиш. Энфилд. Энфилдте. Биринчи кире алды. Ничего. Слабо. Кесип коебуз буну. Элмирза. Хорош! Жакшы кетти ушул. Эки жол кирди. За два. Баскетбол менен кирсеңер за 2 болот. Муну менен көңгөндө ойноп, Жакшы, акыркы баскетбол топ менен. Баскетбол жакка тебиш керек. Да? Жок, бир эмес, Жок, бир эмес. Теннисти кирген жок. Сам туралы? Кирген жок, калган баары кирди. Эки топ кирген 4 жок. топ кирди. 4, Эржан тепсин. Мен тебейин анда. Сиздики канча 4 кирди? Общий счет канча? 3, 4, 5, 6. 4, 6 экен. 6-4 болду. 6-4 экен. Мен баштайм.
Ё-моё. Элмырза коем. Elimize o tüzele getir. Bayılıyor. Ишенгениз. 64 bagajda. Var ya. Жакшы, жакшы. 1. Oy. Элмырза принципиальный да болчу. Өтө принципиальный. Просто мага против ойноп Ошо, атпайбы. ошо, ошо. 2. Деме. Стадионга барганда Кыргызстан курамы ойногондочу. Эржан деп гана жан тартабыз го. А бияқта против мага против полиэтилен. Майнезлар эми кичкене эми акча деген өлөп турат эмес. Адам кетишке жатпайт деп баштабайт. Жакшы. Экөө кирди? Эх, Аза. Айрым калды. Жана бекс тепкенде айырта теппеди. 2 күн мурда мага балеткен балешиктер мага против болуп аткарчы. Эх, бул жашоо. Кандай экен? Элмырза бар экенби? Оо. Мага келгенде нереальный топтор атып салды да. Бул мен аяк койду ошо Элмырза. Азамат Уланов. Бул өз негизи футболист. Жок, на линия эмес. Мага вообще 5 метр чыгуу. Бери чыгалы. Азамат Уланов алыңарда. Бул деген өзү футбол ойнойт. Футболго катып кеткен да, чоң футболдо НФЛ издалар булар. Издалары. Главный Макстын эми активдери чисто. Кет. Надо приложиться к этому, да. Уу. Ой, хорошо. Ой. Договорник. Меникин таштап кеткен ушундай да. Ана бар. Мына мыкты. Мырза, что там? Нормально. Сентябрьский сборга ЗФК игрокторго Бара келди мына. Болду? Жок, бүтүп кетти го мунуку. Биз жана башына жылып кетип элейин дегенбиз. Ходу жылбайбыз. Не. Все, калгандар мимо. Ай, хорошо. Азаке мыкты. Бара келди. Эми Тошке ушунам. Счет канча болуп кетти? Азыр ушу Кыргызстан нече болот? Жок эми. Эркекче деп. Точно? Төртөө кирдиби? 8-8 болуп калыптыр Төртөө бизде. кирди. Төртө кирди окшойт. Төртөө кирди, Эмне 8. кирген жок. Баарына кирди, только кызыл кирген жок да. Кызыл. Два. У нас 8-8 болуптур. 8. 8-8 биринчи раундда бизде ничья. Жакшы. Чоң рахмат. Башталыш жакшы. Анан мындай суроо негизи сен өзүң жеке ойгоңда биз бурса азыр футболду жаңы деңгээлге чыгарып, негизи ушу инфраструктура да ойноп атат, командалар ойноп атат, командалар көбөйдү, чемпионатта дагы улуттук курама команданын дагы деңгээли өсүп атат. Анан кийин сенин оюңча кандай, могу жаңы тепкичке чыгууга бизди дагы кандай кадамдар кылыныш керек? Что бизде мындай, эми бул биз азыр деңгээлге жеттик да, ошондон ары чыгыш үчүн сенин оюңча кандай дагы кадам алыш керекпиз биз? Азыр мындай кийинки тепкич чыккан үчүн бир аз убакыт керек. Анткени стадиондор курулуп атат, шарттар курулуп атат. Азыр эми жаңы поколенияга мындай бир аз убакыт бериш керек. Ушуна көнүп бир аз мындай бат келбейт да баарычы. Мындай успех мындай айтып аткан Москва не сразу строилась деп. Азыр деле стадиондорду куруп берип атышат. Адамдар баары интерес болуп, азыр кичинекей детско-юношеский футболдо өнүгүп болот. Алар көрүп, бир аз убакыт кечкек, буюрса бир 2 эмес, 3-4 жылда уже жаңы поколение өсүп, алар деле ушул стандарттарга көнүп, буюрса ошондо эмки тепкичке чыгабыз деп ойлойм. Жана Александр Сергеевич Кристинин да сөзүн дагы интервьюда окуп калгам да, эме деп айтып атат да. Биз деген ушул дүйнө чемпионатын качан ойлонуп башташ керекпиз? Биздин жанагы жаштарыбыз чыгыш керек депчи. Кошулам мен андай сөздөргө, конечно. Азияда деле, Европада деле ошондой, Европаны уткан адамдар. Например, кээ бирки азыркы Испаниянын игроктору националка башкы курамда ойногон команда, кээ бирки оюнчулар менен биз чогуу ойногонбуз. Астанада турнир болуп ошолорго утуп калганбыз, бирок 2-3 оюнчу ошакта жүргөн. Мингеза ойноп жүргөн. Дагы кубалар, аларга против ойногонбуз. Алар ошол жылы азыр Япония курама командасында 3 игрок ойноп жүрөт, жаш. Ошолорго каршы ойногонбуз. Алар ошол жылы Кубок Азияны утуп алышкан. Мирага чыгып,
как раз чемпионат мира да, 1-2 Англия утулуп калышкан. Англия 2 Фоден, О. Джейден Санчо ушулар ойногондо ошол жактан эле айтса болот азыр алар каякта. Биз ошо жаштарды өнүктүрүп, алар эгерде дүйнө чемпионатына чыкканга мүмкүнчүлүк болсо, менин оюмча биздин улуттук курама командадан дагы ошону талап кылыш керекпиз да. Силер эмнеге чыкпайсыңар депчи? Игроктор ошол жактан алынат Ошакта, да, биз ооба. аяктан опыт алып ойноп, анан башка курамга келишет. Ооба. Дагы элдин арасында кызыктырган суроо, биз ошол мына жакынкы арада бир эки ай мурун интернетте маалымат чыгып калган. Ошол Эржан Токотаев менен Серия Анын командасы кызыгып атат, РПЛдин командалары кызыгып атат депчи. Бул тууралуу сен кандай билдирип жатасың? Негизи бул чындыкпы? Кайсы командалар? Ошо Өзбекстандан чыгып Ооба. калды. Сразу башында мен деле өзүм ишенген эмесмин. Мгм. Ишенбей анан өзүм агентиме чалып ушундай сүйлөп атат. Мындай сиз билесизби эмне болот деп. Хорошо, мен сурап коем деп Пармага негизи чыккан. Пармага чалды өзү. Анан клуб эми мындай точно прям издештирип атабыз деген жок, карап прям, бирок данныйларды алып негизи агент менен сүйлөшүп кандай эмне болот деп. Ошентип алар менен сүйлөшүп анан мага чалган. Ушундай болот. Дальше может карайт же карабайт. Бирок негизи Парма клубу менен сүйлөшкөн да. Демек сен Парманын жанагы базасына барып экенсиң да, ушул оюнчуну карап түшкүрөйүк деп мындай. Может данныйларын алган негизи полный контракт качан бүтөт, эмне качан бүтөт. Бошпу, жайында бошпу же бош эмеспи деп. Ушундай маалымат алышкан негизи менин агентим менен. Азыр чалуулар жокпу? Пока сүйлөшө элекпиз. Эми контракт бүттү буюрса Шанлыгов Осмон менен. Эми азыр ошолорго чалып Эржан бош деп мындай. Азыр сүйлөшүп атат менеджерим, сүйлөшүп башка Европадан сунуштар келип атат, Россия, Өзбекстандан келип атышат. Буюрса баарын топтоп бир аз могай күтөлү дедик биз. Күтүп бүт предложенияларды чогултуп, анан жакшысын тандайлы деп. Италиядан демек түшүнүктүү, эми РПЛден кайсы командалар кызыгып атат сенен? Чыккан. Ошолор менен мындай сүйлөшкөнбүз бирок. Ошолор ушул командалар менен сүйлөшкөнбүз. Жакшы. Демек бул высший дивизиондо экен. Өзбекстандан кимдер дагы кызыгып атат? Вот Өзбекстандан точно айта албайм Албайсың, негизи. Бирок сен билесиң негизи кимдер кызыгып атканын, Нет. Билбейсиң, э? Агент просто сказал, там 100%. Мен деле эметкен эмесмин. Анча деле эметкен эмесмин кайсы клубдар деп. Европадан башка клубтар айтпасаң дагы мамлекеттер, кайсы мамлекеттерден мындай кызыгуулар пайда болду? Сербия болду. Вышка, Сербия, Болгария. Ушундай Швеция болду. Жакшы. Анан дагы бир тактап коюшун нерсе бар. Анткени сенин көздөгөнүң, биздин көздөгөнү сен Европада негизи эле топ чемпионатта ойногонуң. Бирок аякта чемпионат бүтүп калды азыр, э? Анан кийин азыркы учурда сен ортодо бир убакыт бар да, бир 2-3 айчы. Сентябрга чейин. Ошол убакытта эме иштер болуп аткан. Кыргызстан чемпионатына келип, Кыргызстанда ойнойт. Анткени бизге чейин буга чейин бул практика болгон да. Биздин оюнчулар бүтүп калгандан кийин сезон Кыргызстанга келип, бир 2-3 ай ойноп кайра кетип калганчы. Ушундай иштер канчалык түрдө мындай чындыкка жатат? Жок, мен чын айтсам бир да клуб менен сүйлөшө элекмин Кыргызстанда. Эч ким деле прям мага чалып сүйлөшө элек. Анткени билбейм, мен үчүн кыйынчылык болуп калат го дейм, 1-2 ай ойноп кайра кетип калганга. Анткени Турциядан сезонду бүтүрүп келдим. Анан мага азыр бир аз пауза алган жакшыраак го дейм. Жакшы, демек так жооп. Мен демек сен азыр Кыргызстандын командаларынан сунуш күтпөйсүң, сунуш келсе да кабыл албайсың. Конечно, мен прям гарантия бере албайм, жок деп. Буюрса бирок чет мамлекетке, чет арага чыгып, ошол жактан ойногонго аракет кылам. Ошол жактан сунуштары бүтүп, ошол жака кеткен. Жакшы, эң жакшысын күтөбүз эми. Буюрса. Анткени биз буга чейин ушул Европада биздин оюнчу качан ойнойт деп күтүп атпайбызбы? Эми убагында Азаматбек Байматов ойноп тур, жана Вентспилстеч. Бирок ал деңгээли башка да. Эми ушул деңгээл бар экен. Эми буюрса дагы игерек деңгээлдеги командадан күтөбүз. Буга чейин РПЛде дагы ойногон биздин, Валерий Кичин дагы буюрса эми Жиге дагы ойноп калар. Эмки жылы. Эми РПЛ болбосо дагы мен оюнчу андан бийигирээк тепкич
Буюрса. Менин лично оюм РПЛ жөн эле коюп Европага кетиш керек да. Буюрса. Мен деле антип ойлойм. Сен ошондо элесиң. Мен деле антип ойлойм. Жакшы. Анан кийин мен сенин аралыгыңда көптөгөн мындай суроолор деле жок. Анткени сен өзүң мындай көп медийный эмессиң, көп жерден сүйлөбөйсүң, өзүң мындай өзүң ишиңди аткарасың, так жүрөсүң ошол эле да. Бирок акыркы ошол Шанлыурфаспор деген командада ойнодуң. Турциянын биринчи лигасынын командасы. Анан ошол жактан сен жөнүндө маалыматтар келген. Командаң тууралуу негизи элечи. Сторис чыгарып, командаң, сен да сторис чыгардың, команда ошол айлык майнасын төлөбөй атат, анан кийин ошо бойкоттагы болуп кетиптир тренировкадан. Ошол ситуация негизи эле бир айтып бер да, эми контракт бүттү, мен билишимче бүттү. Эми негизи эле сен акты ойной албайсың да. Команда урчуп кетти, а тиги дивизион по-моему только Экинчи турктар ойной алат, Ооба. Сен акты ойной албайсың. Легионерлер ойной алышпайт экинчи лигада. Эми өзүбүздүн кыйынчылыктар болду. Командада руководство менен президенттер алмашты, башкы машыктыруучулар кетип келип, бир аз өзүбүз экономический жактан кыйынчылыктар болду. Бирок бойкотко чыкканда биз башкы машыктыруучу менен сүйлөшүп, баарын тактап, анан чыкканбыз бойкотко. Башкы машыктыруучу менен сүйлөшүп, ал деле айткан, сиз кандай решение алсаңыз, мен ошону поддерживать этип, силер менен бир сторонада турам деп. Мастер айткан ошондой? Алар менен сүйлөшүп, баарын эметип, өзүбүз оюнчулар болуп сүйлөшүп, анан андай чечимге келгенбиз да. Демек, негизи ошол командада башталма болуп кеткендир, тиги алмашып, бул алмашып. Эми бир аз тренерлер көп алмашып калды, бир аз неудачный жыл болду десем. Команда өзү банкрот болуп аткан сыяктуу же кандай? Жок, команда банкрот эмес, эми бир аз мындай неправильно колдонуп коюшкон да, акчасы менен. Акча экономический жагынан бир аз туура эмес болуп. Жеп салган дебейсиңби, демек акчасын алар? Мен айта албайм аны жеп салды, жеп салды деп. Бирок Ошондой сыяктуу экен да, кыскасы айтканда, ошол президенттер акча келген, аны жеп коюшуп, командага жетпей калды демек, ошондой калган сыяктуу болду. Сен билишиң боюнча кандай маалымат келди эле? Эмнеге акча жок командада? Эмнеге айлык албай атасыңар? Ушундай каражаттар жетишпей атат. Трансфер жасадык, бул жасадык деп, анан мурдакы жылдан да карыздар бар болчу. Мурдакы легионер оюнчуларга аларды төлөп, бир аз бюджетти рассчитывать эте албай калып. Анан бойкот болду, андан кийин ошол команда уланып баштады оюнду. Анан сен оюнга чыгарбай калышты, Ошол учур кандай болуп калды? Эмнеге чыгарбай коюшту? Кандай сөздөр болду? Жок, ал бойкот болуп, машыктыруучубуз алмашып кетип, башка келип, ал өзүнүн взгляды менен келип, башка состав коюп, мына көп эле нерсе алмашкан. Ал бойкоттон кийин ойногон 1-2 оюн ойноп, кайра алмашып, ушундай тренерлер алмашып, өзүнүн оюнун көрүп, өзүнүн составын коюп. Алар андай нерсеге мен деле киришпейм көп. Демек бул таза мындай машыктыруучунун чечими болгондурбайбы, өйдө жакта эмес деген да, муну койгула, тигини койгула деген. Жок. Аягы кандай бүттү негизи сен үчүн? Команда менен коштошкондо, негизи эле клуб менен, машыктыруучу менен кандай бүтүрдүңөр негизи бул ушул Шанлыурфаспор менен? Негизи аякы оюнга машыктыруучубуз деле жок калган. Бир оюн, бир тур калганда баары кетип калышкан, анан помощниктери калып ошо менен бүтүргөнбүз. Жарым команда биздин экинчи командадан алганбыз балдарды. Легионерлер, кээ бирки легионерлер кетирип, кээ бирки түрк игроктор сезонду бүтүрүп салышкан. Анткени бир оюн калганда эле уже всё ясно болчу, лигадан түшүп кеттик. Айла жок, ошо жаш оюнчуларды алып, миксовать этип ошо менен бүтүргөнбүз. Сен үчүн негизи ошол Турциядагы сенин тажрыйбаң кандай болду? Негизи көп өкүнгөн жоксуңбу ошол Турцияга, ушу командага түшүп калганыңа деп? Жок, эми өкүндүм деп айта албайм негизи. Никогда не знаешь, как всё сложится. Буйруганы деп коет. Ушундай буйруптур, бирок мен ушуга ыраазымын. Опыт, кээ бирки нерселерди ошол жактан үйрөндүм. Кээ бирки нерсени мындай айтсам,
чоң опыт болду да. Анткени до этого андай ситуацияда болгон эмесмин. Эми на будущее өзүмдү как себя вести билем да ушундай ситуацияларда. Кандай чыгыш керек, кандай өзүңдү сактайсың, мындай ментально в игре болуш үчүн мындай проблемаларды, несмотря на проблемы. Өзүнүн эле плюстары бар, минустары бар, конечно. Мындай на тот момент жүрсөң мындай жаман сезилет, бирок азыр баары тынчып калганда отурсаң мындай ойлоносуң, ушул жерде ушундай сабыр кылганың туура экен. Мындай ойлор болду беле негизи, кетип калайын дегенчи, мындай баарын таштап туруп эле. Жок, андай ойлор жок болчу. Анткени кышында ойноп баштагам, мен ойноп атам. Мага главное ойнош керек болчу да ал уровеньде. Ал деңгээлде ойноп акчага деле кызыкпай. Ушул главное ойнош керек, өзүм уровень тажрыйбамды көтөрүп. Негизи бул опыт, бул тажрыйба көбүндө болуш керек деп элем. Негизи муну көрүш керек болчу да. Демек футболдо ушундай да болуп турбайбы? Чоң деңгээлде ушундай болуп турбайбы депчи. Убагында Кыргызстанда да билесиң да, Алайда да ушундай болду, билесиң да. Футболчулар жана мэриянын алдында чыгып бойкот кылып ойнобойбуз деп. Эми бизде деле бар, аякта да бар экен. Айла жок эми бул футбол. Негизи чын айтсам андай проблемалар көп эле болуп турат. Көп эле болуп турат. Любой жерде бар андай проблемалар. Негизи эле эгерде мондай Турциянын футболун, Турцияны салыштырганда Кыргызстан менен, негизи эле биринчи лига бул деген Турциянын чемпионаты негизи эле күчтүү го. Биринчи лига кандай экен? Негизи Турция сага жактыбы өзү? Туркча үйрөндүңбү? Кандай экен негизи? Турция жакты негизи мага. Турция мындай менталитеттерибиз бир аз, тилдерибиз окшош. Көп нерселер окшош, мага адаптация башка легионерлерден караганда жеңилирээк болгон. Прям көп деле кыйынчылыктар сезген жокмун. Тилде деле бир башында келип сүйлөшкөндө оор болгон, мындай кулак көнгөн эмес түркчө угуп, анан сбордо жүрүп угуу берип, мындай кулакка деле жеңил угулуп калды. Бат эле үйрөнүп болгом. Бат эле үйрөнүп балдар менен сүйлөшүп. А так негизи лига күчтүү. Инфраструктура, даже экинчи лиганын, үчүнчү лиганын командаларынын стадиондору бар. Мындай футбольный атмосфераны сезесиң да, анан болельщиктердин культурасы бар. Болельщиктер каждый оюндарга, дерби оюндарга стадион полный болот. Именно ушу турецкий атмосфера баары эле билет болуш керек. Интернетте де көрүп жүрдү. Экинчи лигада, биринчи лигада ошондой атмосфера болот. Ошолорду сезип, мындай уровень башкача да, легионерлер көп, командалар көп. Действительно күчтүү. Мен ушу буга чейин Турциянын чемпионатын көргөм да, анан барып да көргөм. Акыркы могу жылы барып жанагы 3-чү лиганын командалары ойнады. Болуспор деген бир команда бар го. Болуспор деген команда. Бурсаспор окшойт. Жок, Болуспор деген. Болуспор экинчи. Ошо экинчи лигада, за выход в первую лигу ойноп, финалда Галатасарай стадионунда ойношкон да. Ошол жака барып, ушунчалык таң калдым да. 3-чү лиганын, экинчи лиганын командаларынын көрөрмандары ушунча көп. Стадионду толтуруп салышты. Атмосферанын, оюн деңгээлин карасам деле, чын айтканда жакшы деңгээлде ойнойт экен да. Анан мен ошондо кийин да түшүнүп койгом, биринчи лига ойнотканда, демек командадагы деңгээл, чемпионаттын деңгээлин көрүп, өзүнүн деңгээлде өтөт да депчи. Жакшы демек. Азыр 3-чү лигадагы кайра Бурсаспор деген команда мурда Суперлигада ойночу. Ооба. Азыр ылдый түшүп, кайра үйдө көтөрүлүп атат. 3-чү лигасында стадиону 30-35 миңден каждый ойын болот, домашний ойын. 3-чү лигасында. Негизи түрктөрдөн ошону үйрөнсө болот да, булардын футболго болгон мамилеси жана стадиондордо, шаарларда мындай эме го. Турциянын желеги жанында ошо команданын желеги. Ошо негизи командалары мындай каждый шаардын командасы да, өзүнүн каждый команданын өзүнүн историясы бар. Буюрса ошого биз дагы келсек, эми Кыргызстанда азыр жаңыдан буюрса биз деле келебиз анда. Келебиз буюрса. Кыргызстанда футбол сүйүшөт. Аны билесиң да, Кыргызстанда футбол сүйүшөт, ойношот, көрүшөт. Анан кийин болельщиктер да, көрөрмандар көп. Эржан өзү дагы көрөрман болуп жүрчү буга чейин. Мен Эржанды көптөн бери тааныйм. Бул кайсы ушу 2010
17-16 болуш керек бир Жана канча 16 жашта болчусуң да? 16-15 жашта болуп калдым. 16-15 жашта болуп. Жана Red Falcons деген бизде уюм бар болчу. Германдардын улуттук курма команданын германдары болуп, ошондо Эржан дос баласы менен келип, кадимкидей эле плакаттарды алып чыгып, жаман ярып эле айтчу да. Ошондо эле негизи национальный сборный мага чоң бир сыймык болчу. Ошондо матчтарына келип, каждый матчтарына келип, ошондо поддерживать этип, өзүмө деле мотивация берген, мен деле ойнойм. Мен деле ойногум келет ушунча болельщиктин арасында. Эми да ушул сөзгө далил болуп, мен бир экөөбүздүн ортобузда бир сөз эске келди да, ошондо оюн бүткөндөн кийин сен келип айткансың да, байкелер, мен да кийин ушинтип ойногондо мен да ушинтип кыйкырып койгула десең, анан кийин анда сени тааныбайм да, анан кийин сен атың ким десем, мен Эржан Токотаев деп эсимде да, бою узун да шынга бойлуу бала болчу. Бакай бою узун, анан кийин ошондо эстеп калгам да. Анан кийин тиги улуттук курма команда келгенден кийин мен кадимкидей ошо германдарга кыйкырып мына Эржан кече эле турчу биздин арабызда ушакта герман болуп, кыргыз футболунун германы болуп, мынакей улуттук курман турат деп. Ошон үчүн биз баарыбыз демек бир дем менен улуттук курма команданы колдош керекпиз. Бул деген чоң мындай мааниге да. Ошон үчүн мындай суроо да, ушул германдардын колдоосу, мурун герман болчусуң өзүңчү, азыр эми тияк жактан болуп, колдоо канчалык мааниге экен, кандай дем берет экен негизи? Негизи мындай мен үчүн болельщик жок, германдар жок, мындай уже неинтересно. Анткени мындай адреналин, кайф жок. Азыр Саудовский Аравияда ойнодук, 50 адам, мындай бир аз тренировочный оюн сыяктуу болду да. Ошол жактан оюндан кийин эле ушу биздин Дөлөн Умурзаков Спартакты сагынып атам, биздин болельщик германдар. Анткени билесиң, биздин германдар жакшы көрөт. Именно ушу национальный сборный ойногондо полный стадиондор келет, сезесиң, кадимки эле күч сезесиң. Мындай башка командалар келип ойногону, алар деле ушундай кыйынчылык сезилет да, именно биздин германдар кыйкырып бизге күч бергенде. Негизи ушу именно Спартакта ойногон жагат мага. Ошон үчүн биз германдар айтып кетебиз, дагы бир жолу мүмкүнчүлүк болсо стадионго келип, биздин команданы колдош керек. Мен билем, мен көп эле, бирок тола элекпиз. Аркы трибуналардагы дагы бош. Акырынан келип ошол команданы колдош керек. Бул деген биз чогуу бир командабызды, булар өмүрө ойноп жүргөн эмес. Биз деген баарыбыз бирден болуш керекпиз да. Конечно. Бирок келип атышат германдар, жакшы келип атышат. Бул эмеден дагы көз каранды да, силердин оюнуңардан дагычы. Азыр команданын деңгээли өсүп, мындай оюн көрсөң мындай кичине рахат алып, биздин команда ушинтип ойной турбайбы деп, ошондон дагы элдер көбүрөөк келип биз деле ошого аракет кылабыз, мындай интересный ойноп, күчтүү командаларды мындай утуп. Мындай 3-чү раундда билгенбиз, ошо башындачы 3-чү раундга чыксак, күчтүү командалар келет, германдар келет, мындай топ игроктор келет. Иран, Азмундар, Катардын Нафиевтер, Узбекистан, Шамуродов бар, Европада ойногон адамдар Бишкекке келип ойноп атышат. Биз деле ошону билип аракет кылып атабыз, германдарга бир аз праздник кылып. Эми болсо биз экинчи аттуу эле, экинчи раундда жанагы Мистер Бисттин видеосун көрсөңүздөр керек. Ушакта Неймар менен ойногон. Кто последний забивает, тот выигрывает дегенде. Биз деген башында 11 метрлик айып соккудан баштайбыз, анан кийин алыстай беребиз. Штрафной, анан кийин дагы 5 метр. Дарбазачы жок. Дарбазачы жок. Буда Элмирзай салса болот. Кеттик, биринчи эми Өйдө мененби же жер мененби? Без разницы. Негизи без разницы алып коелу. Без разницы. Меники жер менен жетсе да шүгүр болот. Мен де ошо. Жана бир теп көрдүм мындай, эптеп жетти. Анда моо топ менен тебет. Давай. Сегодня наказываем всех. Первый бар. Все, первый. Шашпай эле тептиле. Демек биз өттүк да кийинки раундга. Биз өттүк. Дальше кетебиз. Так, где у нас? Ушул жер. Победительге белектер барбы? Победительге Спонсорлар. Сага белек бар. Спонсорский. Главный киришке. Да, главное кишкек. Негизи сага бар белекчи. Просто лучше кексиң сен. Бар уста жок. Эми штрафной линиядан. Мен баштаймбы? Башта.
Так, экинчи этап бизде штрафной. Бул жактан Эржан киргизди. Зачем вы видеомен четтиңиз? Yo, ya et болбоду. Индириге кыз үчүн. Так, экинчи попытка. Мен ыргыдым, менин командаман Эржан только. Сен деле ыргыдың? Мен акырын деп кой. Это задумано было. Чтоб не бегать за мячом, да? Жабык бош керек вообще. Ойлайсың. Мешать это того, телефон? Это слишком просто болуп атсак, Кыска сазды бизде. Эки финалчы калды. Эржан Токутаев менен Азамат Уланов. Атынан жылып атты. Рахмат силерге байке, колдооңузга. Все, мен уттум. Азамат Уланов. Бар экен да? Азады бар экен негизи. Борьба до последнего болчу да биякта. Да, биз акырынан алыстай беребиз. Негизи баштан айткан болчу Эржанчы. Мен эң башкы Төлө? Азамат бош керек депчи. Силер кете бересиңер. Так, 4-чү соктулардан Эржан Токутаев. Тащи. Ай, жакшы. Эржан деме кийинки баскычка өттү. Все, бул жерден токтоду. Жибек жолго чейин да жетпейт. Жакшы. Азамат уландам дейт бул оюнду. Жана озган десек болот. Бизде бүгүн болбой жеңишпек. Жеңишпекке бүгүн болбой дейм. Болбой. Болбой о. Бала болбой. Бала болбой. Бала. Все, Азат чыгып кетти. Жок, кетти. Азамат катып экен негизи. Действительно. Сборныйга. Катып экен. Сборную. Точно получится. Или башпек иште койсуң. Достор, биз азыркы учурда полянын ортосуна келдик, так ортосуна. Экөөсү тең тийбей алсачы эмне болот анда? Анда нече болуп калат, Нече алып калабы? Анда мен киргизейин. Киргиз. Эржан Токутаев полянын жарым бөлүгүнөн идеально кирип барды ғой. Азамат Уланов ошосундагы эң мындай жоопкерчилик сокку. Все, чемпион, мен чемпионмун. Кирчүдө экен могу. Кирген жок. Сөз. Я по-другому мен кандай болмок эле билбейм. Конечно, жок. Атайын койдум. Спорттон ишенген жокмун. Мен кирген. Может, кирип да линия мой барда чыгат. Повтор. Бар бизде? Бар. Бар жок. Бизде келте топ. Бар жок. Достор, бизде экинчи раундда Эржан Токутаев жана Бексултан Усеналиев биз уттук. Биздин команда. Менин салымым өтө чоң болду буюрса. Поддержкасы аябай күчтүү болду. Эржан байке, ошо Жеңиш байке бүгүн челлендж кылдык, рахмат. Анан Эржан Токутаев тууралуу негизи оюңуз кандай? Анан кийин азыркы учурда эми сөзсүз түрдө бул Кыргызстан улуттук курама командасы негизи кыргыз футболунун эң негизги, эң эле мындай мыкты барабачысы да. Биздин футболго Эржандын оюнуна кандай баа бересиз? Мен негизи кыргыз футболун өтө сүйөм, айгебай сүйөм, калтырбай көрөм. Анан мен баардык ушу анализ жүргүзүп, кандай учурда биз дүйнө чемпионатына өтөбүз деп баардыгын эсептеп келатам да илгертен бери. Ушул жана раунд башталгандан бери эле. Анан эми Эржан боюнча мындай жана айткандай эле биздин оюнчулардын арасынан мындай өзгөчө мындай эметип турат да. Анан көпчүлүк учурда мисалы чет жака чыкканда дагы анан баардыгы мындай суктануу менен карайт болуш керек Эржан. Анткени биз жанагы эмеде трибунада отуруп алып эле мынтип алып карап эле оозу ачылып анан ар бир кыймылы мындай ошол бир гана профессионалдык жагынан эмес, өзүн мындай адам катары кантип алып жүргөнү мындай суктандырат да чындыгында эле.
ойлоп албагыла. Бул эркек балага аябай комплимент айтып атат деп, бирок эми чындыгында эле красавчик деш керек. Чын эле красавчик, анан сөз жок. Мен акыркы оюнда эме болуп калбадыбы? Араб Эмираты менен ким ойногондо? Жок, Араб Эмираты эмес. Тигилер группадан эметип кетпедиби? Катар, Өзбекстан менен ойноп аткан кезде тең болуп калбадыбы? Мен ошону аябай күттүм эле да, эми балким өзбек бир туугандарыбыз кичине өзгөртөт го деп. Эми бул деле бири болсо буйруса, менин оюмча Эржан дагы кичине аз жаш, буйруса өсөт, аябай өсөт, потенциал аябай чоң. Анан эми өзүңөр эле көргөндөй оюндарда мындай жанагындай орусча айтканда мертвый моменттер болот го, мертвый мячтарды чыгарып салат. Мен ошонусуна аябай суктанам. Анан бүгүн дагы биз могу челленджге чакырганыңарга рахмат. Эржан Токотаев менен челлендж кылабыз дегенде мен сүйүнүп эле иштин баарын тыштап алып эле келе бердим. Дароо жооп берди. Сразу албетте. Смело деди. Ким Эржан Токотаев келем деп. Ашарбы депчи. Ооба, любой Эржан Токотаев менен болуп аткан любой нерсеге мен макулмун деп. Анан Эржанга ийгилик, чын эле. Силерге дагы ийгилик. Ошол биздин кыргыз спортун өзүңөрдүн программалардын алкагында, подкасттыңардын алкагында көрсөтүп атканыңарга, элге жайылтып атканыңарга респект и уважуха да. Сизди дагы сыйлайбыз. Силерге рахмат. Буюрса напарниктер 3. Айтасызбы? Күзүндө напарниктер 3тө көрүшөбүз, Сон болот, сценарий бар жазылды, синопсисти окудум. Буюрса мыкты болчу да, Рахмат. Аяш 5 болобу сиз? Аяш жок. Жок, Токтотуп элем уже. жүрөктү ортосуна го мындай махат. Азат, пару слов башында. Эржан, биз азыр ушул Дордой футбол клубунун академиясында жүрөбүз. Мынакей, ошо пруфу деп кой. Негизи сен Дордой баштагансың да? Жүрүм, тияк баспайлы, Негизи эме ошакта өттү да меники. Биздин детский. Анткени могу поле ачыла электе эле тиякта тренировка кылдык, могу жаңы искусственный. Бул еще жаңы болуп атпайбы? Биз эскисинен кылганбыз. Эски мындай бул четинде жанагындай щиттер бар болчу. Мындай ворота сыяктуу, жыгач менен. Ушундай бар болчу. Анан эшикте раздевалканы рахта ошакта поле болсо. Биринчи раздевалкабыз могу үйдүн ремянканын ичинде болгон, биринчи этажында. Двухэтажный ичинде. Негизи раздевалкабыз жакшы болчу. Ичинде сүрөттөр, медаль, команданын сүрөттөрү болчу. Анан бул могу зданиянын ичине биринчи этажынан берген да бизге жаңы раздевалка. Как раз могу поледа жаңы ачылып, бияка келип, бияктан кийин чыгып. Бирок сен биякта эле турбайчысың, сен үйдөн келип кетчүсүң. Мен үйдөн келчүм. Үйдөн эртең мененки сменага келчүм, таң атпай. Саат 8-те башталчу. 7:30 келип, 5-те бармын о жерде. Анда раздевалкада эле кирип кийинчү эмеспиз. Эшиктен эле кийине калып эле, үйдөн эле кийинип, ошо кийим менен келип кетип. Мына кичинекей 12-13 жашында ошондой эле болчу. Анан уже 15-16 жашка чыгып, уже кийимдер менен келип, душка түшүп. Анткени кичинекей кезинде андай нерселерин ойлонбойсуң да. Ооба да. Тиги оюнга ким алып келчү, сен атаң алып келчү, же өзүң эле келчү элең, машыгууларга? Өзүм келчим негизи. Өзүм келчим. Өзүм келип пересадка алып келчим, анткени прямой маршруткабыз жок болчу. Анда автобус маршрутка менен пересадкалар менен келип Тыгылып кысылып. Тыгылып кысылып. Оюндан кийин перде алып кетесиз. Балдар менен ойноп. Тренировкадан кийин калып 1 саат, 2 саат ойной берчүбүз. Шашпай. Ошолор менен ойноп шашпай, анан үйгө гулять этип. Анда деле акча жок. Жөнүндө тияка бияка келип гулять этип басып жүрүп. Эме эсиңдеби? Эме футболчу болом деп кичинекей кезинде, анан кийин атаң менен билишим боюнча сени боксер болсун деп калгачы экен, Ошо айткандай эле комнатама кирсек, жалаң боксерлор болчу, Костя Дзюнун сүрөттөрү болчу. Костя Дзюнун жаман фанаты болчумун да. Баам ошонун техникасын айтып берип, карачы мындай боксташат, тигиндей боксташат деп. Көп бокска кызыкчумун. Кичинекей кезинде сен айтсаң футболду мындай телевизордон көрчү эмесмин. Көрө албачумун, паамдарга келип, ушу 90 мүнөт тынбай отуруп көрөсүңөр деп. Азыр чемпионат мира же
чемпионат Европа болсо эртеден кечке көрө берем. 3 матч подряд көрө берем мен. Ма чемпионат мира ушундай болду. 4-тө, 7-де, 10-до ушундай болду да ошо оюндарды подряд көрчүм. Бирок кичинекей кезимде көрө алчу эмесмин. Көрө алчу эмессиң, бирок ойночу. Тиги дзюдо менен амашыпсың. Билишим боюнча ошо. О, Дзюдо да. Мен бир соревнования чыккам. Агачы. Бир соревнования чыгып 3-чү орун алып. Азыр ошо менин тренерим дагы эле сүйлөшөбүз. Кыргызстан национальный сборныйдын тренери. Эркин агай. Ошого барып жүрчүмүн. Азыр дагы эле сүйлөшөбүз ал менен. Интернетте оюндарда жазып атып, оюндан кийин токтоп. Демек, единоборствого кичинекей жакыныраак болчу экенсиң да футболго караганда. Эми Ошентсек болот. ошентсек болот. Бирок мындай антропометриясына караганда жакшы боксер болчудай экенсиң да, мындай болсоңчу, анткени ой узунушунга бөлүү мындай. Негизи мен кичинекей кезимден папам мени ушундай көп секциялар барчу. Гимнастикага барчумун, плаванияга барчумун, бокско деле барчумун, күрөш, ошо дзюдого барып. Футболго мындай кеч келгем мен негизи. Футболго 12, даже 13 жашымда келгем. Кеч болсоң алат. Мен келгенде Гүлжигит, Алыкулов, Борубаевтер уже анда сборныйда ойночу U14, U15ке. Кувейттерге барып, как раз алар ошо турнирлерге барып мен келип, алар мен жаңы таанышкам да ошондо. Шамурзаев Амантур, Межитов Ислам, Азирет ошолор баары уже сборныйда ойночу. Мен ошо кеч келип, анан чогуу мындай наверстал упущено болуп калды да. Алар мен чогуу жетип, анан U16ке чакырылып, ошо чогуу ойноп келатабыз. Каждый возраст ойноп келдик чогуу. Сен башынан баштап ойнодуң да, кичинекей. Каждый возраст ойноп чыктым. U16 ойноп чыктым, U19, U20, U21, U23. Демек, сен Постепенно. ошо жакыныраактарың сборныйда ошол Гүлжигиттер турбайбы, Гүлжигиттер, эки Гүлжигит. Адил Кадыржанов. Ошолор именно тең туштарыбыз да экимиңдер биздин поколениядан. Шамурзаев, Жапаров Амир. Ушулар менен жакын жүрөбүз. Анан мен сураганым, академияга келип, футболго келип, ошол эсиңдеби? Биринчи күнүң эсиңдеби? Футбол академиясына келип, ошол мына сен эми ошол академияда окуйсуң деген убактың. Садовский эсимде бар, негизи могу поляда болчу, бирок эски поле болчу. Анда могу ворота могу жерде турчу. Башкачараак болчу, бирок могу жерде тренировка кылып, анда Мефодич жок болчу. Садовский Вадим Мефодич негизи мен биринчи машыктоочум, ал жок болчу. Ал жок болуп, анда Петрович как раз 2001-жылкылар, анан 2000-дер чогуу тренировка кылчу. Анан ошолорго жазылып, бир жумадай тренировка кылдык ошентип. Бир жума тренировка кылып, анан Садовский келген да, ошондо таанышкам. Анан менен сүйлөшүп, как раз биринчи эле тренировкада сураган, ушул ким вратарь болгусу келет деп. Мен негизи атам вратарь болчу да, жанагындай АФЛдерде ойночу. Анан ошондойлорго мени чогуу алып, анан ошол жактан көрүп, мен да вратарь болом деп. Анда дарбазачылардын машыктыруучу келген ошондо, Батраев Раис Рустамович. Как раз ошондо эми келген да, мага кызык болуп, ошондо баштагам. Ошо мындай полный үйрөтүп чыккан меничи, башынан, эң башынан. Бир жума ошентип тренировка кылып, анан как раз раздевалкага, поляга кетип баратканбыз. Вадим Мефодич келип айтып калды, ой, сен боюң узун экен, давай тренировка кыл, мен сен основа ошом ойнойсуң деп. Анан ошондо мындай бир аз жанып калгам да. Ойнойт экен, мени уже основной составка кошот деп. Основной состав менен тренировка кылып, оюндарга чыгып, ушинтип ойноп кетип калдым. Ошол демек мындай футбол болгон сүйүү мындай аз-азда келген турбайбы? Башынан эле баштап эле мындай мен футболист болом деп болбойбу? Акырын акырындан, Негизи футбол сүйчүм мындай кичинекей кезде андай деле иште топ болсо эле болду да, ойной бересиң. Көп нерсени деле ойлобойсуң. Мындай со временем келди уже то, что мен профессионально барам.
жагып отуп мага деп. Мо мындай вопросто бул дарбазачы бул өзүнчө специфичный эме да, позиция да. Мындай коргоочу, жарым коргоочу башка, бул өзүнчө бир дүйнө, а дарбазачы вообще башка дүйнө го. Тренировкалар да башкача, негизи эле ой жүгүрүш башкача го. А негизи эле сенин оюң боюнча кандай ошо билгиң келет, могу дарбазачынын мындай өзүндө мындай машыкса болобу, маштырса болобу дарбазачыны? Же болбосо бул сенин өзүңдө мыкты дээриңде болуш керекпи? Жана реакция деген нерсе мындай адам баласынан болот да бул негизи. Конечно, мен деле өзүмдү кантсем баарын тренировкадан үйрөндүм, чын айтсам бүт нерсени. Бирок табияттан берген реакцияны мындай Андай деле айта албайм мен өзүмдү мындай бир бирдемге бар болчу депчи, именно вратарга ылайыктуу. Демек мындай нөлдөн бе, то есть бою эле болсо болду, калганын үйрөнсө болот. Конечно, эми любой нерсени үйрөнсө болот. Желаниең бар болсо, конечно, любой нерсени үйрөнсөң болот. Хорошо. Өзүңө мындай максат койсоң, все возможно, да. Эржан, сен ушул негизи футболго жакшы кызыгасың, андан кийин Барсанын фанаты. Э? По-моему, Мессинин дагы фанаты, жеке фанатын билебиз. Ошо барсачылар болсо жазып койгула, Эржан красавчик депчи. Наш депчи. Виска Барса деп. Виска Каталония. Анан быйыл ошол сенин оюң билгим келет. Алтын топту азыркы учурда ошол мурун Месси, Роналду болуп келсе, азыр мындай белгисиз да ким алат экен деп. Сенин оюңча ким? Азыркы учурда мен үчүн Ямаль алчудай. Анткени бирок Лига чемпионов ута албай калды да. Негизи ошо көбүнчөсү Лига чемпионов уткан игрок көрчү эле. Бирок ошо мага деле интересно болот, ким алчудай, же Дембеле алып калат, же Ямаль. Бирок Ямаль алса мен көбүрөөк сүйүнөм. А Рафиньяны такыр бияктан айтпай элесиң, э? Эми Рафинья деле бирок менче короче, Барселона Лига чемпионовду утса, Рафинья алмак, может быть. А так сборный финалга чыгып, все равно международный турнир болуп. Өзүмө деле интересно болот, ким алат. Мне кажется, быйыл баарына кызыктуу болот да, ким алат болду экен депчи. Былтыркы Холланд менен Мбаппе деп атканбыз, Винисиус деп атканбыз, быйыл алар жок. Жаңы жүздөр пайда болду да. Вообще болчу. Анан дагы мындай суроо бар менде, дарбазачылар тууралуу. Сенин эң жактырган 3 дарбазачыңды айтпайсыңбы? 3 дарбазачы, Нойер. Нойер. Именно азыркылар. Азыркыларын айтпай андай. Азыркылардан Нойер, Эдерсон мен Тер Штеген болуш керек. Эдерсон, Тер Штеген, э? Хорошо, аны мындай суроо болсун. Же бул деген, кыскараак, э? Игорь Акинфеев же Тибо Куртуа? Игорь Акинфеев же Куртуа. Куртуа же Тер Штеген? Тер Штеген. Тер Штеген же ДХ? Тер Штеген. Тер Штеген же Буфон? Тер Штеген. Тер Штеген же Алисон? Тер Штеген. Тер Штеген же Эдерсон? Негизи эме болот да, мындай эки. Эдерсон симпатия көрүп коет. Эдерсон, Эдерсон же Облак? Эдерсон. Эдерсон же Касильяс? Касильяс. Касильяс же Чех? Касильяс. Касильяс же Вандерсар? Касильяс. Касильяс же Вальдес? Негизи Вальдес жакчы мага. Всегда сборныйга ойлонурчумун, эмнеге Вальдес коюп кетти. Вальдес. Вальдес, э? Вальдес. Ушундай жоопту күттүм элем. Виктор Вальдес эң мыкты дарбазачы футбол тарыхында. Вальдестин сүрөттөрүн койчумун телефонума обоюна. Жаман необычный го бирок. Бирок жакчы мага Вальдес. Харизмасы бар болчу. Жакчы мага Вальдес. Негизи Барсанын фанаты болсоң дагы негизи обычный барсаматтар Касильясты айтып коет, башканы айтат, бирок Вальдес деп өтө мындай сиректи айтышат да негизичи. Жок. Вальдес. Болду. Береке каршы ушундай жооп болуп калды го. Жакшы. Мындай суроо, сен үчүн могу командаларда ойнодуң да, көп эле команда ойноп келдиң. Могу коргоочу менен байланыш эң маанилүү да, дарбазач үчүнчү. Айрыкча ошол
борбордук коргоочулар менен көп байланышасың да. Сен үчүн мындай эң ыңгайлуу сөзмө сөз тапкан, өгөрү болгон мындай симбиоз болгон ким менен эң жакшы мамиле мындай адам катары эмес, именно коргоочу катары. Оюнда бири-бирин аябай түшүнүп мындай. Биздин коргоочулардан Козубаев менен. Козубаев менен ба? Немеси менен? Козубаев менен мындай оюндарда оңой да ал менчи коммуникациябыз. Бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз. Кайсы моменттер кандай ойнойбуз, эмне кандай пас күтөбүз бири-бирибизден, кандай эмне болот деп. Жакшы. Сенин оюң боюнча могу кыргыз футбол тарыхындагы топ 5 оюнчу сага жаккан, сен оюндарын көргөн, сен баалаган ар кайсы пайыз айтсам болот да? Негизи мен мындай прям ким деп айтсам болот, көргөндөр Дордойдун эски легендаларын көрбөй калдым. Жумагуловдорду? Аларды көрө албадым мен негизи. Ошолорду өзүм машыктыруучумун да көрбөй калдым. Закир Жалиловду. Ошонун оюнун көрмөкмүн. Мне очень интересно болот да, негизи. Баары макташат. Бирок мындай жетпей калдым да менчи. Мен ойногонго чейин уже карьерасын бүтүрүп. Бирок ким? Именно мына акыркылар Матяш үчүн чоң братар болчу. Матяшты көрүп, ошого подражать этчүмүн негизи. Байматов, Кичин ойноп берет, Кичин 3, дагы ким? Кашубадан деле көп нерсе үйрөндүм. Валерий Кашуба, ал менен чогуу ойнодум. Чогуу тренер кылып, курама команданын дарбазачылардын машыктыруучусу. Аяктан деле көп нерсе үйрөндүм. Аны кошсом болот. Пока ушу 4-өө эле болот ойго. 4 эле? Пока 5. Гүлжигитти кошуп коелу, таарынбасын, досуң. Досумбу? Кошуп койлу анда. Кошуп коелу. Чисто сен үчүн. Болду. Анан да мындан суроо да. Эми сени футболчу катары билебиз, анан ошол футболдон тышкары негизи сен эмне менен кызыгасың же болбосо азыркы учурда мына бир гана футбол болуп атабы? Эмне менен алектенесиң негизи футболдон тышкары? Негизи футбол, только футбол болот. Акыркы учурларда только футбол. Бош убактары тренажерный залга барам. Мен көп спортко уделять этем, бош убактарда тилдер изучить этем. Сериалдар көрөм, китеп окуйм, мындай. Канча тил билесиң сен негизи? Эми англисче билем. Кыргыз эле жок, сүйлөшүп жүрөм, конечно, мындай эскуда болуп жатса. Бирок сүйлөшө алам, англисче, түркчө деле сүйлөшөм. Түркчө деле үйрөнүп. Сериал көрүп коесуң түркчө? Вот Турцияда жүрүп бир да сериал көргөн жокмун түркчө. Көп ушу түркчө сериалдарды көрүп үйрөнөткөн. Баары эле мага айтат, ушу сериал көрсөң үйрөнөсүң деп, бирок бир да сериал жөн элдер менен сүйлөшүп, ушу алар деле сүйлөгөндө бир эле сөздөрдү сүйлөйт, мындай кайталанат да сөздөрчү. Анан ошолорду угуп эле, анан маанисин сурап эле, ушинтип бат чатап кеткем негизи. Мындай суроо, ошол карьера тууралуу айттык, андан кийин ошол карьера аяктайт да. Эми футболисттин карьерасы негизи кыска эле да. Ачык айтканда, акыркы учурда көбөйүп калды, бирок негизи ошол футбол карьера бүткөндөн кийин кийинки жашоо кандай болот деп ойлонуп көрдүң белең негизи? Негизи акырындан ойлонуп көргөм, бирок стараюсь не думать, анткени карьерам эмне башталып атат, өзүмдү подсознательно кой улана берсин депчи. Анткени все равно азыр баштасам, сөйтүп Кудай сактасын, бирок эртең бүтүп калбасын да, анын өзүн ошентип алдап атам. Эми алдабай эле мындай настраивать, что көп эле ойнойм. Карьерам узак карьера болсун деп. Бирок билбейм, негизи дарбазачылардын машыктыруучусу да болгум келет. Машыктыруучу эмес, дарбазачылардын. Дарбазачылардын. Может быть, со временем башкы машыктыруучу болуп келет. Көрөбүз. Бирок пока азыр ушундай болот. Байкаш керек, анткени дарбазачылар жакшы көрөт деп меничи, полияны аянтча жакшыраак көрөт. Анан алар көбүрөөк футболчу деп ойлойт да, көбүчө негизичи. Биздин ошо Закир Желиберович деле ошо Дордойду машыктырып көрдү да. Негизи.
Бирок дарбазачылардын ичинен мыкты маршруттуучулар азыраак жарым коргоочулар көбүрөөк болуш керек ошо. О, негизи аз эле бирок бар. Эми ошолордун бирөөсү болот деп сен ишенебизби? Буюрса, балким Может быть, балким жакшы. бирок ким көрөбүз. Мына убакыт бар дагы аз. Айткандан бир аз эрте болот. Анда эмесе 3-раундка деле шактан эгерде ниче болуп калса, анда 4-раунд кылып коебуз, балким. Жүрүңүздөр. Достор, бизде акыркы раунд. Акыркы раундда бизде эсеп азырынча 1-0, бизде жеңиш бар. Демек, бул командада азыр акыркы мүмкүнчүлүк Жеңишбек менен Азамат менин оюнча чамданат. Бизде пенальти, жөнөкөй пенальти, жөнөкөй топ менен дарбазачы бар. Кеттик, Азамат башла. Бул деген да промаха. Да промаха. Биринчи промах кетти го дейм уже эле. Бул деген Андай болбойт да. бул не берүүчүсү алып башады? Алыстан штанга тепти, жакындан штанга. Башыдал катар. Разгон. Бул медиа эмес экен. Шашпа. Бул медиа эмес. Ким, мен очердимби? Ооба. Эржан Токотаев. Тапты мага каршы. Биринчи өмүрүндө Мага каршы. Кудай кечирбейин. Карабайсың ага. Так. Куплина. Йоо! Мага каршы. Эл мырза чисто Токотаевга каршы келиптир да бүгүн. Мырза, ошондой эле тоспойбу мында эле? Так болбойт, так болбойт. Көз кыспойду го мындай оң жака. Болду, болду. Так, чистамда. Вдруг он нас выбил. Мында первый промах. Кафе промаха. Вдруг он нас выбил. Бирок уттук дейм. Мен жеңилгениме деле ыраазы болмоптун. Эржанга жеңилди деген кандай сезимде? Я думал, Азамат да электен элегом да. Ладно, жигиттер, тутайбыз. Бирок бул менен бүткөн жок. Демек бизде 3-чү, эмес 4-чү раунд. Дагы Азырынча бизде Хабилитлеш болду же? 2-2 да. Ниче. Ниче да. Ниче, биз бир уттук, сиз бир уттук, биринчисинде ниче болот. Акыркы челлендж. Перекладинага. Ким перекладина дейт? обед үчүн бул принципиальный. Жо, бул обед үчүн. Ооба. Обед үчүн? Обед үчүн. Прикольно атели. Анда айтпайт беле. Прикольно тегил деп отур го булар. Накл. Кроссбар челлендж. Я бил наклон давай. Хорошо. Достор, демек бул Азаматтын сунушу биз деген акыркы раундда чечип ал дедик, эми жеңүүчү акыркы болуш керек деп турабы. Жеңүүчүнү аңдаш керек, ошондуктан биз деген кроссбар челлендж ошол дарбазанын үстүңкү темирине тийиш керек да. Пенальти штрафной да? Жок, штрафнойдон тебели? Давайте. Мына моль. Бири-бирден силерден да первый промах ушундай эле биякта деле. Да, давайте. Силерден бир өкүл. Сиздерден бир өкүл анда. Жок, силер экөөңөр. Өлөбөй, бизден бир өкүл, сиздерден бир өкүл. Все, мен баштай берейин. Эржан баштасын, 4-чү раунд. Тиги. Жок. Мен уктум. Тиви ал ушет бирок, Тиви ал, Жөн эле бол. Тепеш. Сен тебейсиңер. Жок, сиз теппил, Бир-бирден тебели жана. Кетти таластык экен. Неге антип койдуң, өзүңдө да түшүнгөн жокму? Жакын. Мен чыкын сезип атам. Келет ата акындан. Буйрса. Тиеле кечкиме? Көктөрдүн атынан бир перекладина. Сары көк асаба. Өтөлө алып кол же. Бар да кичинекераак экен. Кичине керек экен да менен аты. Бир аз чоңураак бар да Газ керек. кемеге эметиш керек. Хорошо. Бирок эч ким тийбейт да кол, явно элечи. Эч ким тийбейт, көрөсүң азыр. Эч ким тийбейт. Азыр тиет. Азыр. Биринчи раундда. Криштиану формасын кийиптир да. Заколдованный форма. Лига нациясын уткан форма экен да. Азамат Уланов чечүүчү сокку. Мима. Ошондо дагы бир круг,
эч ким тийген жок да. Мен бияқты ұтып қояйын эми. Конечно, блин. Элдер мени слабый деп ойлоп калчу эле. Если не попадется, кайрат финалист или там. Да, давай. А то сейчас там кечке Азыр биринчи могу раунд бүтпөсө пенальти теп салалы бирден анда. Не? Эси моктан тебе калсакчы. Сиз көрбөй калдыңыз да, мен дагы бир жолу тебем да, көрбөй жа, калыптыр да. Сен көрбөй калдыңчы эмне? Тиде окшойт да? Көрбөй калды да. Тием азыр. Антпеле қой. Сизге азыр любой нерсе жарашат. Любой нерсе? Любой. Сиз бөлөксүз. Міне. Тиз керек. Сен мурун тийчи мен, негечи мен. Тиз кызык болот. Нечестно булар, даярдан кечиптир да. Тоха. Тохан төр. Мен тосын қылады. Тоха. Мен тизен тибесемдир айырмасы жок да, бирок тиз кой. Ұрындап тигізіп қой. Анда дванда пенальти кеттик деп аштаңызбы? Кайрабы? Дванда вратарь жок деп кой биздечи получается. Вратарь өзүнөр болсун да, мында каждый командада өзүнүн вратарь болсун. Болду. Аза тұрып кетеді. Жок. Такым болду. Бүттүм аре базар жок. Момда эле тебиш керек болчу жаначы. Ай. Соны уктайтсыз, жигиттер. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сілерге рахмат шоң. Ошентип эки Мен чын разы болмокмун, Эржанга утулсам деле разы болмокмун. Жели бияқта турганыбыз калды. Үйүнүп атабыз. Нефтени эле. Бияқта терде беледи. Силерге терең таазим. силерге терең таазим убактыңызды Рахмат бергениңизге. силерге. Жыйынтык ушундай болуп калды. Эки Тукалдык эсебинде тилекке ошол медиа лиганын өкүлдөрү биздин сулуу агаларыбыз өтө харизматичный байкелер Жеңиш Майрембекулу жана Арнат Улановчиңизге кол чапып кол. Чоң рахмат. Обедке кеттік. Абетке. Достор, биз анда унубайбыз. Биз анда бетке. Биз анда абетке анан кийип улантабыз да. Чоң рахмат. Негизи мага Всё, бастан нормально? болчу. Вратарыңар против ойноп салды. Явно, блин. Өчүшүнө пенальти эле чөстү. Сокомандникам, я Токотаева вытащила она Эй. там. Пруфтар толтура видео көрсөтөм депчи. Азыр биринчиден чоң рахмат челленджге ачкан үчүн. Бул өтө бизге маанилүү. Анан кийин негизи эле Эржан менен челлендж тарттык. Кандай болот экен өзү негизи таанышып берейин мурун же. Жок, Эржан менен биз тааныш эмес болчук. Бүгүн биринчи жолу мындай көрүшүп, учрашып эметтик. Аябай чынында эле кичине сүрдөндүм, бир башкача болупчу. Негидир дегенде бул деген биздин Кыргызстан желегин футбол боюнча коргогон дарбазачы, анан бул кишини биз трибунадан көрүп, ар бир момент алып чыкса аябай султандык дегендей жаңында турса по-любому башкача экен. Мен деңгээли көрүнүп турат. Тепкенде дагы негизи бул жактан дагы бир өзүнүн 100% күч болсо, бул жактан бир 5% көрсөтсө керек. Ошондо дагы аябай мындай профессионализмы байкалды. Ошондуктан ойлойм аябай жакшы дарбазачы. Могу кыргыз футболунун азыркы учурда сен үчүн мындай топ 3 оюнчу ким мындай эң мыкты? Кыргыздар боюнча же Кыргыз премьер лигасында? Кыргыздар боюнча, Так, айтыш оор. Негидир дегенде баардыгы жакшы ойнойт, баардыгы аракеттенет. Бирок эч кимди тартып келген. Сен жеке оюңда бул? Жеке эле оюн, мен эч тартып келген жок. Биринчи орунга дегенде биз биринчи оюнга биз Жуэл Кожону койсо окшойт. Биринчи орунга. Иранда ойноткандан кийин бул деле аябай бир чоң жетишкендик. Экинчи орунда деген бизде Гүлжигит Алыкулов. Өзүнүн Россияда Торпедо командасы менен жогорку лигага чыкты. Ал кайсы жактан ойноп келген жок. Анан 3-чү орунда мага чынында мен аябай мындай бир вайбыма жаккан, мен амплуам сыяктуу айтсам болот, мындай ошол сыяктуу мындай ойнойм да өзүм дагычы. Бул Кайрат Жыргалбекұлы. Именно бул бровка менен чуркап келип туруп, акыркы крайний защитниктерди алдагандай көп суктанасың да, вай, мыкты да. Ошо, мен топ 3-үм. Сен рахмат жаңа. Чоң рахмат, мен
Силерге чоң рахмат. Силердин саябыз жакшы болду. Катталыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бексултан байкебиздин каналына дайыма биз менен болула, лайктарды жазгыла, кошулгула жана кыргыз футболу өнүксүн алга. Кыргызстан алга. Сага рахмат чоң. Соны. Анан кийин дагы бир учур бар да, бул ичине башкачараак тересирээк. Бул тууралуу мындай расмий билдирүү да болгон жок, тилекаршы, бирок сен ошол оюндун катышуучусу катары сурап коеюн. Акыркы беттеште, ой, мен Кыргызстан ойногондо бир учур болду да. Биринчи таймдан кийин Валерий Кичинди алмаштырам деп ошол башкы алмаштыруучуна чыгып, анан кийин рефери көтөрдү го. Демек Кичин алмаштырат. Анан Кичин бирдеке деп сүйлөп, алмаштыруу болбой калды да. Анан элдер да мындай болуп калды да. Лисицин Кичинди алайын деген, Кичин кеткиси келбей койду. Кандай болду негизи? Недопонимание болуп калды деп айтсам болот. Анткени Валерада ага чейин эле бели ооруп бир аз өзүнүн кыйынчылыктары болгон оюн астында. Анан ошол оюнда может туура эмес сүйлөө болду же мындай башкы машыктыруучу туура эмес түшүнүп алса керек. Анткени замена кылганда, например, мага деле эме болду да, мындай түшүнгөн жокмун эмне үчүн замена кылып, вроде нормально эле чуркап жүрдү. Мындай көрсөткөн деле жок замена кылып, анан заменаны көргөндө мен деле мындай таң калдым, эмнеге. Валера деле өзү таң калып калды эмнеге деп. Анан ошо жөн эле бири-бирин туура түшүнбөй калды да. Жакшы. Демек, ошо интрига кылбай эле коелу. Бакта конфликт андай эчтеке болгон эле жок. Жакшы. Просто мындай недопонимание. Недопонимание болуп аткандыр, Biraz эмоция да болуп, может, көрүп калды, угуп калды, бирок. Жакшы. Дагы мындай суроо, ошол биз 3-үнчү раунд тууралуу айтып атабыз, анан кийин ошол командалар менен, чоң командалар ойнодуң да. Сен үчүн ошол дарбазачы катары кайсыл оюнчу менен каршы ойногон мындай оорураак болду? Негизи эле кайсыл оюнчуга, кайсы оюнчуларга мындай өзгөчө даярдык болду? Бул оюнчу мындай тебет, бул оюнчу мындай өзгөчө. Кимдер менен сага жоопкерчиликтүү, сен үчүн маанилүүрөөк болду? Негизи мындай прям деле даярданбайм игроку лично. Биз даярданганда всегда командага, анткени алар мындай командный взаимодействие кылышат да. Анан ошолорго даярданабыз, алардын тактикасына, стандартные положения, тиинисине, бунусуна, прям лично игрокторго даярданган эмесмин. Бирок могу Бишкекте Иран менен ойногондо, ошондо Тареминин эмесин, ошондо тажрыйбасын ошондо байкадым да мен, действительно. Анткени мындай азмын экөө оюнду моменти решать этип коючту да. Ошондо булардын уровени күчтүү экен. Билинди. Ошондо билинди да, прям разницачы. А так прям отдельно мындай индивидуальный игрокторго деле даярданбайм. Бирок демек ошол сен үчүн эң оор каршылаш ушул Тареми болгондур, ушул отбордочу. Ошентип айтсам болот. Бишкекте 3-2 утулуп калганда, ошондо бир аз экөө кыйынчылык кылышкан. Болдур да. Анткени мындай моменти решать этип атышты да. Сен карьераңдагы бул эң оор каршылаштар болдубу же буга чейин да болгонбу? Эң оорбу? Эң оор. Кайсыл чабуулчуга эң оор болду ойногон? Мен күтпөгөн жерден тебип, мындай сен күтпөгөн траектория менен учуп кетип топ дегендейчи. Негизи Кимге эң ыңгайсыз? Андай деле прям оюнчулар боло элек. Жакшы. Анан мындай суроодо, азыркы учурда ошол Европада көп айтышат ошол тууралуучу. Негизи эле футболчулар көп оюн өткөзүп атат депчи. Буга чейин караганда оюндар көбөйүп кетти, клубный чемпионат бере баштап кетти. Жаңы сезон бүттү, клубный чемпионат бере баштап кетти. Оюндар аябай көп да негизи, чынындачы. Анан оюнчулар дагы буга ошо каршы чыгып, марштырчулар айтпайбы ошо боюнчачы. Сен ушуга мамилең кандай негизи элечи? Ушундай нерсеге оюндар көбүрөөк болуш керекпи же азыраак болуш керекпи? Анан сен дагы былтыр по-моему 34 оюн ойнодуң да? По-моему бул да көп да негизи, биз үчүн бул да көп саналат. Негизи кандай бул? Сен оюн кандай болот турабы? Негизи Европада, негизи действительно Европада командалар көп оюн, топ командалар көп оюн. Мурда кайсы бир жылы Педри 70 оюнбу ушундай ойноду. Сол колдоргон уже вообще жаман болуп калган да. Негизи андай чересчур
Анткени все равно чоң уровеньде ойногон нагрузкалар башка, темп башка, организмге зыян болот да негизичи. Например, быйыл канча 35 ойын болду, может 35тен ашты. Максимум 50ге чейин ойын менче нормальный болчу деп ойлойм. Негизи. Бирок жылына 70 ойын ойнош билбейм, өтө эле кыйын болуп калат. Жакшы. Негизи ошол азыркы учурда сен өзүң да жашсың да, бирок кантсе дагы өзүңдүн бир тажрыйбаң бар да. Негизи биздин Кыргызстандын чемпионатынан ошо же кичинекей академиялардан азыр ошол Дордойдон өзүң чыкасың, азыр турасың Дордойдо. Мондай кичинекей мындай академиядан чоң футболго жеткенге негизи эң чоң жардам, эң чоң күч эмне экен? Нени машыктырыш керек экен адам баласы өзүнүн ичинде, машыгууда? Негизи мен атам айткандай, мындай өзүңдүн моментиңди күт, сабыр кыл. Сенин да моментиң келет. Шашпай тренировка кыла бер. Тренировка кыла бер. Буюрса сенин моментиң деле келет. Башкан бирөөнүн, например, бирөө эрте ойноп баштайт, бирөө кеч ойноп баштайт. Ошондойго караба, өзүңдүн жолуң менен кете бер, буюрса сеники да келет деп. Ошондой мындай сабыр кылып, тренировка кылып жүрчүмүн мен делечи. Анткени өзүмдүн поколениям мына 2000-дерде эң биздин Кыргызстаныбыз высший лигада эң акыркы дебют кылган мен болуш керекмин. Ооба. Алар ойноп жүргөндө мен еще Дордойдун 2-нчи командасында, 3-нчү командасында ойноп жүргөм. Бирок неге мен өзүм Дордойго эле ойнойм деп айткам да өзүмөчү. Мындай высший лигада ойносом Дордойго ойнойм. Не болсо да күтөм өзүм шансымды биякта. Шанс келди, ойнодум. Ошо эң главный задача бул өзүңө ишенүү. Өзүңө ишенүү, анан мындай сабырың күчтүү болсо, буюрса бүт максаттарга жетесиң. Эржан, сага чоң рахмат. Мен оюмча өтө кызыктуу интервью болду. Сенин дагы ошол көрөрмандарың бар. Бул тууралуу сүйлөшкөнбүз, бирок мойын албай Эржанчы, менин көрөрмандарым жок, менин личный фанаттарым жок дейт. Бирок мен стадиондон көрүп отурабыз да. Анан кийин көрүп отурганда элдин баары мындай кадимкидей Эржан деп кыйкыргандар да. Чын мындай кадимкидей суктанып карап, мындай сыймыктанып карайбыз. Ошондуктан сенин көрөрмандарың көп, дагы көбөйө берсин. Ошон үчүн биздин ошол биздин өнөктөш Ленин компаниясы сага өзгөчө ошол белек дагы берип жиберишти. Ошол Ленин компаниясынан бул белек. Бул деген ошол компаниядан мындай спортивка. Чоң рахмат. Андан соң дагы мындай бир футболка бар. Мынакей. Чоң. Жакшылыктарга кийер дейм. Хорошо. Сага чоң рахмат. Сизге чакырганыңызга чоңуңузга. Карьераңа ийгилик. Сени биз сөзсүз түрдө чоң чемпионаттарда, чоң лигаларда күтөбүз. Күчтүү командаларда күтөбүз. Үмүт чоң, бирок мен оюмча мындай жаракат болбосо, анын баары келет. Сен өзүң айткандай сабыр экен эң башкысы. Рахмат. Достор, биз менен бүгүн буюрса Эржан Токотаев болду. Эржан, эгерде кайрылуу болсо, көрөрмандарга бир эки сөз айта кет. Көрөрмандарга чоң ыраазычылык билдирем. Анткени Инстаграмдан, баракчалардан, башкадан көрүп атам. Баары не только мени, өзүбүздүн курама командабызды колдотушат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аны биз сезип атабыз. Бүт ойногон матчтар сиз үчүн болуп атат. Келип бизди колдоп кетиңиз, всегда күтөбүз. Вот, айтканым ушул. Рахмат. Достор, бүгүн биздин видеобуз аяктады. Биздин конокто Кыргыз улуттук курама команданын башкы дарбазачысы жана биздин ошол оюнчубуз Эржан Токотаев болду. Бул видео менен бөлүшүп коюңуздар, лайк, комментарий жазыңыздар, өзүңүздүн оюңузду басыңыздар. Жана ошондой эле бизде дагы белектер бар болчу. Эржан бул айтып аткан Эржандан белек, бул улуттук курама команданын Формасы. Ошол негизги условия мындай болсун. Комментарийге Кыргыз улуттук курама команданы колдоп, анын ичинде ошол Эржанды дагы кошо кетип, бир мындай ыр жазсаңар эгерде. Биз ошонун жакшысын тандап, ошого белек кылабыз. Бул элестеткиле, мындай ойногон игровой форма, кадимкидей эле Эржан кол менен.
ошондой да туура ошондой. ошондой деп койчу ада жебейт багачы. Ошо достор ошондой белегибиз бар. Ошон үчүн комментарийге жазсаңыздар, бизге катталга сөзсүз түрдө катталуучу болушуңуздар керек. Мен байкап атам, силер көрүп атасыңар, бирок эмнегедир каттала элексиңер. Биздин өнөктөш Кристалга дагы ыраазычылык билдиребиз. Биздин өнөктөштөр Клиникке да ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен Спорт Хаб долбоору. Öyle tapırsın bulup çırğa Ben mıhtı konup doğsun Maikler kızıktı dolgu Özgötçü content Bu Sport Hub Sport Hub Sport Hub Bizde Sport Hub Sport Hub Sport Hub Sport Hub Bizde Sport Hub